YouTube каналымдагы видеолорумдун биринин астына комментарий катары калтырган баянды сиздерге таасирдүү окуя катары айтып бергим келди. Бир акылдуу кайнене болуптур. Анын жолдошу эртерээк эле каза болуп, 4 уул, 3 уул, 2 кызды чоңойтуптур. Ошол 3 уулдун ичинен 3 келинин эң бош, эң тиргиликке тың эмес, үй чачылган, араң туруп ажатканага барган бошурагына кайнене чогуу калыптыр тандап. Анан ошол жерден албетте келин бош болгондон кийин сен аман төрөп ал, боюңда болсун, тамакты мен кыла берем, ашты мен кылам, кирди мен жууп кое берем деген шарт менен келинге абдан колдоо көрсөтүптүр. Жылдар өтүп, балдары чоңоюп, бирок ошого карабастан кайнененин абдан сарамжалдуу, чыйрак экенине көнүп калган келин, уулу, неберелер деле ошол жашоону улантып. Күндөрдүн биринде ошол турмушка чыккан кыздардын бири үйгө келсе, баягы 82ге чыккан эне банкаларды жууп отурган экен, салат жасайм деп. Анан ачуу менен ызага толгон кыз баарын чалып, руш кылып, эми ушул картайганда бири кызың 15ке, бир кызың 14кө чыкса, апамдын 82 жашта банка жууганы кандай деп ошентсе, жанагы келини келип, ой десек болбой өзү эле жууп аткан, биз кой деп айтканбыз деп ушинтип айтат экен. Анан көп өтпөй эле кайнене деле чындап эле өзүм кылганмын деп айтат экен. Анан күндөрдүн биринде кайнене кайтышып ооруп калат. Анан акыркы мүнөттөрү келгенде анан ошол келинин атын айтып чакырып, анан айткан экен: балам, сарамжалдуу бол, жуулган идишке балдарыңа тамак бер, береке качат, шайтан уялайт, эрте тур, үйүңдү жайгыл, бар жогун сарамжалда, эми сенин жаманыңды жашап турган мен жок деп. Анаке, эненин жүрөгү ушунчалык. Кээде биз аны кайнене дейбиз, кээде жек көрүп калабыз, кээде түшүнбөй калабыз, кээде баалабай калабыз. Негизи аялдын жүрөгү ушундай. Ошондуктан анча-мынча айымдар жаңылышып калса көтөрмөлөгөндөрдөн бололу. Анча-мынча айымдар соц тармактарга балдарын жазалап, уруп, токмоктоп чыгып калса колдоочулардан бололу.